Арбаңыздар, Алатаулы халқым, Ақтаңдай телекөрсөсі анын алқағында бүгін біз Ақтаңдай телекөрсөсінде көп қырдуу талант қырғыз маданиятында өзгөчө чоң орду бар марқұм белгілүү комузчу Бекболот Абдувалиевди эскерген турабыз. Амансыздарбы? Абдувалиев Бекболот Осмоналиевич 1964 жылдын 22 ноябрында Ош облусундагы Өзгөн районунун Кызыл Сеңер айылында туулган. 1984-1988 жылдары Ош мамлекеттик Ныязалы Борошев атындагы музыкалык окуу жайын аяктаган. 1983 жылдан Ош шаарындагы номер 11 кесипчилик техникалык окуу жайында комуз ийриминин жетекчиси. 1990 жылдан бери Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин окутуучусу, улук окутуучусу, илимдин кандидаты, доцент кызматын аркалап келген. Ошону менен катар эле искусство факультетиндеги Салтанат фольклордук аспаптар оркестринин көркөм жетекчиси болгон. Университеттин, факультеттин ар кандай маареке иш-чаралары дээрлик ушул оркестрдин коштоосунда өткөрүлчү. Талыкпаган эмгегинин натыйжасында көптөгөн шаардык, облустук, республикалык жана эл аралык конкурс, фестивалдардын лауреаты болгон. Таланттуу комузчу арабызда болгондо быйыл 55 жашка толмок. Анын уучун, уулу, 2 кызы, жубайы улантууда. 3 кыл комузда кол ойнотуп, кыргыздын күүлөрүн шаңшыткан Бекболот Осмоналиевич 2002 жылы Тоо кайрыктары аттуу комузчулар конкурсунда гран-принин жеңүүчүсү. Кыргыз Республикасынын маданиятынын ардак грамотасына татыктуу болгон. Ал эми 2005 жылы эл ичи өнөр кенч аттуу республикалык комузчулар конкурсунун лауреаты жана Ыбырай Туманов атындагы сыйлыктын алтын медалдын ээси болгон. 2007 жылы Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери аталган. Ушул эле жылы Казакстандын Астана шаарында өткөн Серпер 2 эл аралык фестивалынын дипломанты атыккан. Андага дегенде ушул Ақтаңдайдын салты менен эле биздин республикага белгилүү төкмө акын Шамырбек акындан баштайлык. Шаке, келиңиз. Өнөр деген адамга өзгөчө гана берилген. Бекболот жүргөн кезинде дала гүлөр комузда терилген. Ой бүгүнкү күндөн эртелеп кетирдик Бекболоттун элимден. Канткенде дагы Бекболот эл аралап барчу эле, элден кабар алчу эле, сонун сөздү тапчу эле, сонурка баарын айтчу эле. Комузду гүйлөп черткенден абыдан эле жакшы эле. Канткенде дагы Бекемдин жүргөнү деле жөнөкөй, күлгөнү деле жөнөкөй, айтканы деле жөнөкөй, тапканы деле жөнөкөй.
Jönökölük bul jigittin ardayım büyük bolup jürçeli. El içinden aldağın şınga boylu sonun jigit bolup jürçeli. Kantkende dağın bulgundan eskere turgan küm boldu. Ayta turgan ün boldu. Bir gezlerde bek bolot uşul turgan insandın bağrı menen bir boldu. Kantelin emin armangın ertelep ketti düğünödön. Argasıdan mürdesine koya turgan gül boldu. Oşol gün biz üçün abdan kaygılı küm boldu. Kapkaranlı tüm boldu. Jol boldu degen nababız Munkanıvanda ıyladı. Anda dağın ıyladı kanteli emi kanteli. Ertelep ketip bek bolot elimde jaman kıynadı. Eğerde bolsa bek bolot elge dağı barmakçı. Elden kavar almakçı. Komuzun kolgu karmasa, elge dayım güylerden dalay çertmekçi, elge büt güynün sırlarını aytmanan getmekçi. Kantelin eme kanteli tağdır degen uşunday, ertelep kesse düğünöden eskeri vele kalabız. Egerden anın izlese kadırgaydan tababız. Gede bekemdi estep kalabız. Aylanayın bek bolot razı bolsun arbağın. Artıngda kıldı mundanıp kanteli eme baldarın. Birge yürüyen yoldaşlar ardayman eskerse jüyöktörün ezildi. Kantelin emi kanteli bekeme ömür degen şunda ertelebele verildi. Kıskağana verildi. Ertelep kettin düğünöden munkantıp kırgız elinde. Bugünkü günde tuğganlar bek bolot degen bek bolot. Egerde bolsan egerde zalkar kүйünü çertkende tыңdamak elim tыңdamak tыңdap durup jırgamak. Elimiz özü sıylamak. Bir gına ökünüştü jeri var. Ayta turgan kevi var, Şamırbek'te akındın ayta turgan kevi var, Bekbolot'un artında kalan Kırgız degen eli var, Ökmöttük sıylıktın albay kaldı armango, Kanteli oşol Bekbolot dalay jolu emgeline güünü çertip bargango, Uşul turgan elimden aldığı ataklı olup kalgango, Kantelin emi kantelin, bugünkü günden eskerip jol boldu degen nababız, jol boldu degen nagabız, Uşul жерden olturgan, Katarımızda olturgan dalaydalar ağabız eskeri bugün turuşat, ağa gönül buruşar, kantkende dağın bağrımız eskerip bugün koyolu, birge dayım bololu, tügün bötke tuğandır aysak bek bolotun jomoğu. Kantkende dağın abdiken ardayma mınday kündörde eskeri üçün çakırgın, dareklerin kaltırgın, Kudayga seni tapşırdın, Bekbolot'tu jaktırdın, Bekbolot'tu sen dağı telege bugün tarttırdın. Bugünkü günde bu yerde dalayından ayttırdın. Kantkende dağın elimde ıntımağı bir bolsun, asmanda tiygen küm bolsun. Intımak ketme hiç kaçan tüvölü köbir bolsun. Uşullarım Bekbolot'ta yenimdin mürzesine koygan gül bolsun. Ay rahmat. Eme aylacı olken, al jaş karıga kırabay etken, bul şuňa Alptıda kalatken, Xandıda kalatken, Jönököy Katardağı jürgen insandı da kalatken, Beşikteki balan alatken, hiç kimge karabaytken, gelerinde dünya jarkıragan ayneksin, yeterinde dünya tüğün düşken çayneksin deydi, jol boldu eken. Oşol sыңары bul dünya uşunday eken. Emi bizden uşul Bekbolot dosuğuzduğun, ataktуу komuşçunun ustatı, bul jerde Kırgız Respublikasının madaniyatına emgek singirgen işmer, bizden Zalkar komuşçu Sadabay Şabdanova gayыбыз olturat. Yaratkanda şunday eken de ulu kiçүү al hanın buluğu kanday kısmatı bolsa dagı karabayt eken. Bирок bizge kaygıra turgan eң çoң nersebиz balabыз эми өсүп келаткан. Эми гана айылга көрүнүп, таанылып, мына республикалык деңгээлге чыгып бала. Шундай болуп калды. Мен айтайын дегеним эмне? Кабырга кайышып турганда сөзгө деле анча күч жетпей калат экен. Менимче комуздан өтөр айта турган нерсе жок да. Мына Карамолдонун көкөйү кестисе мына көкүрөктөр эзилип турат, көкөйүбүз кесилип турат. Эми бул баланы өзүм тарбияладым, менде жанагы кошумча аспапта жүрчү. Бирок жанагы негизги аспаптан да жогору мамиле кылып, сабагы болсо да, болбосо да келип, өзү кабар кылып сурап, болбосо бизден билими жогору. Училищаны бүткөн, орустун музыкасы болобу.
иши кылып дүние жүзүндө кандай музыка аспап болобу, терски жагынан болобу, бардык жагынан балада бар эле. Эми мунун бир гана жолу бар эле, ошо өсүп өнүп дагы Кыргызстанды көп жерге таанытыш керек. Ушуяка жетишпей калды. Анан баланын ак көңүлдүүлүгү, адамгерчилиги, анан муну биз эми эл артисти дейт экенбиз, башка дейт экенбиз. Документ алып кое берет. Бирок ошонун деңгээлиндеги ошол чыгармаларды бул ашыра аткарган бала болчу. Мейли кыягы болобу, мейли пианиносу болобу, же болбосо мына комузду деле мейли кийинчерээк кармаса дагы азыр Кыргызстандагы комузчулардын алдыңкы катарда турат эле. Ана менин ой башка эле да. Ушу бала бар, Кудай кааласа ошо дагы бир чоң жарк этет болуш керек деген. Себеби бул бала мына Астанага барды. Ыбырайдын тоюна барып 6 медаль алып келди. Өз күчү менен. Атайдын тоюнда катыштык, мына мен кошо катыштым. Бу жерде мына самаралар отурат баары. Эми баланын жүрүш турушу бул эми айтып жете албайсың да. Ошон үчүн мен ойлойм, чыгармачыл адамдарга, ошо жаштарга көп эле көз артпай, ашыкча сөз айтпай, ошо балдарды көп эле өстүргөнгө аракет кылышса да, кемчилдигине көп көңүл бурбай деле койсо болот, оңдосо болот. Ар нерсени ошо түзөп, оңдоп кете берсек, бала мындай болбойт беле. Көз тийдүү, сөз тийдүү дегендей жаштарга ар кандай көз караштар болот да. Эми мен негизги айтайын деген оюм эмне? Ушу артында балдары бар. Атай деген баласы. Кыздары бар, Кудайга шүгүр, достору бар, мына окуучулар отурат. Баягы атам өлсө өлсүн, атамды көргөн өлбөсүн деген жер бар. Ана аксакалыбыз жол болду, тарбиялады, өзүбүздүн балдар тарбия жүргүзүштү. Эми арга жок. Ушундай экен. Эми мен негизги айтайын дегеним, биринчиден, бу баланын эмгеги жерде калбайт. Бул өзү кыякка да жазат эле, комузга да күй жазат эле, ыры да бар эле, ушу ырын ырдабай калды. Бир жолу ырдатып көрсөм, үнү деле сонун экен. Өзү кандай сулуу болсо, ички дүнүйөсүндө бир кемчилдик жок бала экен да. Мен бир чоң кейгеним, Исага кейдим, себеп дегенде ошо комузчулардын алды болот деп эсептегем. Көрсө, абай кушум оң кооп кетти. Анан бул балага мен ишенгеним, мындайча айтканда, эми азыр дүйнөлүк деңгээлде эле коелук, Кыргызстанда канча кыйындар болсо ошолордун катарынан алдыда болсо алды эле, арты эмес эле. Мына азыр биз Токтосун Тыныбековду элестетсек болот. Ошо баардык аспапты ойноп ырдаган болсо, бул да ошондой бала эле. Эми өркүнөсүн, эми мен эмне дейин? Мен Ырыспай өлгөндө, Иса өлгөндө ошо көкөйгесин черттим эле, аны чертпей койгом. Эми азыр чертишке туура келип атат. Себеби комуздун тили менен жеткирбесек, жетпейт көрүнөт. Себеби айта албайбыз да. Себеби ал бала комуздун ичине кирип калды. Комуз менен жашап калды. Анын эң негизгиси мен мына азыр биз ырчыбыз ырдап кетти. Ысмайыл Борончиевдин бир эки нерсени айткым келет да. Ысмайылдын айткан жери бар, Ысмайыл Борончиев. Ниязалы аксылык комузга колун маш кылып өткөн экен, бул залкар өнөрүн элге тапшырып дейт. Кудай элге тапшырып аракет кылды. Өчпөй турган өнөрү калды. Ал эми Атайга мынтип жазган жери бар. Комузчу Атай өлгөндө дейт, кол барбай турду көмгөнгө дейт. Карагычы, кандай бир эле сабыр менен бир томдук китепти жазып коюп атат. Эми мен ошо чертип бериңиз. Чертип берейин.
ушунчалык күйдүн ичинде өтө терең кайгы, муң, жашоо, терең тарых жатат да. Садабай ака, бар болуңуз. Өзүңүз ушул жакшы үлгү берип, өтө мыкты жигит эле, өзүңүз айткандай. Кой оозунан чуу албаган момун деп койчу элек да. Ошондой бир сылык, айрыкча бир берешен, айкөл жигит эле. Эми тагдырдын иши ушундай экен. Баардык ушул тууган уругуна, эл журтуна дагы бир ирет биз сабыр тилейбиз. Эми Жолболду ака, акыркы мезгилде чогуу иштешип калдыңыз. Көп сизди да жандап, сизден акыл сурап жүрдү да. Эми сиз эмнелерди кошумчалайсыз да? Рахмат. Эми мындай Бекболотко окшогон чыган таланттарды ар дайым өзү эскерип туруш керек да. Менен Бекболот менен ушул 2000-жылдардан бери жакындан таанышмын. Мына Ошко келип, мына Ош мамлекеттик университетинде, мына искусство факультетинде иштеп калгандан бери мен жакындан билем да. Эми жогору жакта мына устаты, заманыбыздын залкар комузчусу Садабай ака бул анын устаты болгон. Мына азыр айтып өтүп кетти. Менен Бекболоттун мына жогору жакта айтыштан адамгерчилигин, анын жоош момундугун бардыгын айтып кетишти. Анын бардыгы туура. Мен бирок Бекболоттун башка бир жакшы жактарын айтып кетким келет да. Мына кийинки жаштарга үлгү боло турган. Мына кыргызда сөз бар, кээ бир адамдар унчукпай жүрүп эле көп иштер жасап коет да. Баягы көкүрөк какпайт, мактанбайт. Мына азыр ошондой эле көбөйүп кетпеди. Кичине эле иш кылып алып эле, эки оюн чыгарып алып эле наамга чуркап, анан өздөрү жөнүндө бир китеп жаздырып, өздөрүн жылдызга теңеп жүргөндөр толуп атат. Бирок Бекболоттун алардан айырмасы унчукпай жүрүп иш кылат эле да. Мен качан көрсөм, ушу факультетте ошол өнөрдүн үстүндө, эмгектин үстүндө эмгектен отурганын көрөт элем. Бир карасаң, жана кыздар ойногон ооз комузду ойноп атканын көрөт элем. Бир карасам жана чопо чоорду, кадимки чоорду, ар түрдүү аспаптарды ойноп атканын көрөт элем да. Анан мен көрсө, бул жанагы биздеги эл аспаптар оркестри бар биздин факультетте. Азыр анын окуучусу мына биздин Бакай деген мына таланттүүнүбүз анын жолун улап башкарып келатат. Көрсө ошол оркестрди башкаруу үчүн жанагындай көп эмгек кылат экен да. Көрсө жетекчи болуш үчүн ошол оркестрде канча аспап болсо, ошонун баардыгын ойной билиш керек экен. Ошону ойноп, ошолордон ансамбль түзүп, ошону мына өздөрүнүн таланттуу окуучуларына үйрөтүп студенттерге. Мына кийинки маалда биздеги ушул Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетиндеги жанагы чакан эл аспаптар оркестри мына Кыргызстанга таанылган бир оркестр болуп калды эле да. Бардык иш-чараларда, областта болуп өткөн бардык иш-чараларды ушул Бекболоттун оркестри алып, мына барып ойноп, ошол жерде баягы элдин көңүлүн ачышат эле. Республикадагы болгон ар кандай кароо конкурстарга катышып, ошол жерден байгелүү орундарды алып келишчү. Анан эми Бекболот өзү дагы комуз абдан мыкты шертчү. Абдан мыкты шертчү эле. Бирок кээ бир комуздарга ошо мактанып, баягы өзүнүн көкүрөгүн кагып, анан наамдын аркасынан чуркаган жок. Эми буюрса бардык нерсе болот эле. Мана гүлдөп турган кезинде, 50дөн эм ашканда, анан бул дүйнөдөн өтүп кетти. Бирок аркасында эмгеги калды. Илгери Рыспай Аграмалык айтчу экен. 90-100гө чыгып жашап, эч нерсе кылбай, тамак ичип жеп эле өтүп кеткендин эмне кереги бар? Андан көрө артыңда изиңди калтырып, анан аз болсо дагы саз жашап өткөн жакшы деп баягы тамашачыңга салып айтчу экен да. Ошонун соңарында биздин Бекболот инибиз аз жасаса дагы саз жасап өттү. Мен угушума караганда Бекболотко анын мынау алган жары биздин келинибиз мына ыраазы болуп жүрөт дейт. Өзү Бекболот өзүнүн аялы балдарына турбак, башка адамдарга да катуу сүйлөбөгөн адам эле. Мен көп жолу ушу көргөм да. Кээ бир адамдар бул катыгыраак сүйлөп, сөздөп койсо дагы унчукпай басып кетип калчу. Анан биякта туруп мен кыжырым кайнашуу, мен андайга чыдай албайм да. Көрсө Бекболот туура кылат экен. Анан кийин ошол адамдардын өзү каташылыгын сезип, анан кечирим сураган күндөрүн көргөм да. Мына бул жерде мына Бекболоттун мына
агайлары мына тентип окшогон биринчи немеде окуткан. Андан кийин мына мен өзгөндөн келген мына өнөрпоз карындаш инилерим, мына өзүнүн факультеттин мына музыканттары, мына ошол Бекболоттун атын алып жүргөн оркестрдин балдары болуп турат. Эми мен ойлойм Бекболоттун аты өчпөйт. Бирок эми биз ар дайым ушундай улуу талантты эскерип, атын атап жүрүшүбүз керек. Наркы дүйнөдө ошо Кудай Таала кудурет, ошо Бекболотко окшогон таланттуу, жоош момунинибизге ошо бейишинен орун берсин демекчибиз да. Эми Ош мамлекеттик университети менен Бекболоттун өмүрү, чыгармачыл жолу өтө терең байланыштуу да. Эми Ош мамлекеттик университетинин мына бул жерде проректору турат. Өзү белгилүү коончу инибиз Түмөнбай, ушул алдыңыздарга эмне максат койдуңуздар? Ушул Бекболоттун ысымын өчүрбөш үчүн эмне максаттар бар? Рахмат. Мен кичине Бекболот агай жөнүндө айткым келип атат. Анткени мен Бекболот агай менен 2012 жылдан баштап ушул көз өткөнгө чейин чогуу иштешип калдык. Бекболот агай биринчи кезекте жигиттин мырзасы болчу. Мени жалган айттырбайт. Мен ушул бүгүнкү көрсөтүп отургандар агай дайым сымбаттуу жүрчү. Дайым эч качан бир сымбатынан бузганын көргөн жокпуз. Суусар тебетеги башында комузун көтөрүп, дайым бир сары небересин жетелеп, качан көрсөң ушул борбордук аянттан неберемди бала бакчага таштап коеюн деп, же болбосо мына салтанат фольклордук ансамблине келгенде ушул небересин коюп, ага үйрөтүп аткан бир жакшы адам болчу. Адамгерчилик мына жогору жакта Жолболду агай аябай туура нерсени айтты. Мен да ушуну баса белгилеп айткым келет. Агай эч качан бирөөдүн бетине жаман сүйлөгөн эмес. Кандай кырдаал болбосун, агай дайым ичине жутат эле. Ал нерсени качан бир күнү бук кылып чыгарат эле, ал күүсү менен чыгарабы же башка нерсеби, эч качан адамга жаман айткан жок. Өзүнөн чоңусуна да кичинесе дагы ушул макул деп коюп, сары көйнөгүн кийип, небересин жетелеп кетип калчу агай. Бул биринчи адамгерчилиги жагы. Экинчи жагы агай жакшы таланттуу музыкант эле. Мына жогору жакта биздин Садабай агайыбыз айтты, окуткан агай, үйрөткөн агай, Фахридин Баяховду устатым деп жүрчү, Нурак Абдырахмановду устатым деп жүрчү. Негизи өзүнүн улуу муундагылардын баарын устат катары көрүп, анан Кыргыздын бардык музыкалык аспабында ойнойт эле агай. Байт ойнойт болчу. Анан мындай таланттуу музыкант болчу, жөн эле музыкант эмес. Анан мен ушул жерде бир нерсени айткым келип атат. Кыргыздын бир кашкөй таланты Курбанбай Калдыбаевдин айтканы бар. Атагын улуп угуп алыстан, төш жайып тосту жерине, туулду бирөө намыска, туулду бирөө жөн эле деген. Бекболот агай Кыргыздын намысына туулган талант болчу. Эл аралык конкурстарда, фестивалдарда Кыргыздын намысын колдоп, филармониянын атынан барабы, же университеттин атынан барабы дайым колдоп жүрчү. Өзүнүн талантын көрсөтүп жүрчү. Андан кийинкиси мен дагы бир нерсени айткым келип атат. Агай аябай уста киши болчу. Мына эжекелерибиздин башында тебетей эмелер турат. Үкүлөрдү агай жасачу. Мен ушуга көп күбө болуп калдым. Азыр Бишкекте жүргөн, же республикабыздын ар тармагында, түрдүү региондордо жүргөн ырчы эжекелерибиз келип ушул үкүсүн жасатып кетчү. Бекболот агай эмнегедир мына жакшы жасаса керек да. Мен анчалык деле баам салганчы эмесмин, бирок күбө болуп калдым ушул нерсеге. Урматтуу телекөрөрмандар, сиздер Актаңбай телекөрсөтүүсүнүн алкагында көп курдуу талант, белгилүү комузчу Бекболот Абдывалиевди эскерүүгө ортоктош болуп жатасыздар. Анда эми акыркы мезгилде ошол бир тараптан бүтүрүп кетелик. Ош мамлекеттик университетинде ошол искусство факультетинде иштеп калды. Улуу устаттар агай жөнүндө таамай сөздөрүн айтып өтүштү. Чындыгында биздин агайыбыз чыныгы чыгаан, мыкты комузчу, заманыбыздын бир залкары десем деле болот эле. Агайдын колунан көп нерсени үйрөндүк. Көп ошол өнөр адамдары тарбияланып чыкты. Бул теория башка, бирок теория бири бөлөк, бирок практика башка экен. Агай ошол өзүнүн оркестринде азыр кыргыз журтчулугуна белгилүү бир канча ырчылар ошол жерден агайдын оркестринде ырдап, эл алдына чыгып, өзүн калптоого жетишти десем болот.
Эми сиздер буйруса ушул эл бар кезде, Ош мамлекеттик университетинин жамааты бар кезде буйруса эч качан ушул Бекболоттун атын өчүрбөйсүздөр. Биз сиздерге ишенебиз. Бакай айрыкча ушул улуу көчтү учугун улайсыңар буйруса. Бир тууган агасы Нурмамат ага болуп турат. Нурмамат ага эми бир тууган деген бир тууган, бир үй бүлөдө канча бир тууган элеңиздер? Сиз эң чоң болсоңуз керек. Бекболоттун өзгөчөлүгүнү, Бекболот жөнүндө айта кетсеңиз. Сөз баштардын астында ушул кечени уюштурган жамаатка, ал иштеген жамаатка ушу үй бүлөбүздүн атынан ыраазычылык билдирүүгө уруксат этесиздер. Бекболот катардагы эле Кыргыздын айылында Өзгөн районунун Куршап чөлкөмүндөгү Кызыл Сеңир деген айылда туулган. Ата энеси жөнөкөй эле, карапайым эле. Ал эми мындай карасам кичине 64-жылы туулган. Кийин мектеп жашына чейин эле көрсө буда ушу түбөлүктүү бир талант бар экен. Кичине эле кезинде эле ушул мен келечекте артист болом деп, анын өзү уул бала болсо дагы ошол убактарда кандайдыр бир салтка жакыныраакпы же телевизордон көбүрөөк көргөнбү ушул кичинекей баягы өзбектердин аллас көйнөгүн кийип алып эле өзүнчө бийлей берчү эле. Мындай карасам мектепте деле кийин көрүнүктүү бир түзүгүрөөк алгылыктуу мугалим деле жок экен. Ыр музыкасынан берген. Өзү эле колуна комуз алып, мен кийин комузчу болом деп, анан кийин аккордеон алып беришти. Ага деле карабай кийин мектепте окуп жүрүп, Өзгөн шаарында бир где-то 30 километрге жакын жерге барып, музыкалык окуу жайдан билим алган. Андан кийин ушул Оштогу музыкалык окуу жайына тапшырды. Удан кийин анан университетте иштеп калды. Эми мен айтарым, мен ошол убактарда жакшыраак ушу комузду билбесем, ушул келип сурай берет эле да. Ака, ушу Кызыл Октябрда бир Нуралы деген комузчу өткөн экен. Комуз чабат экен. Ушуну бир комузунан таап бербейсизби деп. Көрүнгөнгө барып сурасам, бүтүн эле бул киши дагы ошол комуздарды бүтүндөй бийликтеги адамдарга берчү экен да. Карапайым адамга жетпейт экен. Сот, прокурор, начальник милиция. Бир канчасынан сурасам бербейт да, үйүндө илинип эле турат. Анан бир күнү эле келип калды, ушундай сүйүнүп алыптыр. Ака дейт, эмне болду? Нуралынын комузун таап алдым ака. Каяктан таптың? Кандай шылтоо менен барганын мен билбейм. Биздин ошо Куршаптагы Лелин 5 деген орус мектеби бар эле. Ош жерге барсам эле дейт, жана көргөзмөгө коюптур дейт. Кыргыздын улуттук ушул аспаптары деп анан капкагы сынган комуз турат дейт. Карасам эле ушу Нуралы аканын комузу экен дейт. Анан директорго жалыныптыр анан. Ушу комузду берейин десе, деп бөлөк комуз алып келип бер. Анан жаныбызда эле ошол Культмак деген маданий магазин бар эле. Ошондо кыргыздын комузу 25 сом экен. Сүйүнүп барып эле комузду алып барсам дейт. Мектептин директору сүйүнөт дейт, таза комуз алып келип койбодуңузбу деп. Ошону капкактатып кийин чертип жүрдү да. Ушул өзүнчө сыймыктан ушул Нуралынын комузу ака менде бар деп. Андан кийин ушул кийин жакшы университетте иштеп жүрүп, кийин Кытайга барды, Туркияга барды. Ошондо да ушу сүйүнүп ушу Нуралынын комузу менен Кыргызды таанытып келдим. Ака деп жүргөндө биз сүйүнүп эле жүрөрбүз. Көрсө тагдыр, турмуш ушундай экен. Эми арабыздан 54 жашында алып кетти. Бирок мен ушу бир сөздү айтар элем. Өнөрдө адам өлбөйт деген. Бүгүн мына кесиптештерин көрүп, мына өзгөндүктөрдү көрүп, оштуктарды көрүп, мына Садабай аканы көрүп, өзүнүн түзгөн
тогун көрүп ойлойм Бекболоттун кылган эмгектери жерде калбаптыр. Мындан кийин көрсө улап кете турган шакирттери бар экен. Ушуну уюштурган акырында айтарым сиздерге чоң рахмат. Ушу өнөрлүү адамдарды элге тартуулап ыраазычылык алып жүрүшүңөргө мен тилектештигимди билдирем. Ушул өзгөндөн эки бирдей татынакай кыздарыбыз келип отурат. Сиздерден ушул Бекболот менен чогуу иштедиңиздер. Бекболоттун бир күүсүн чертип жүрөбүз дейсиздер, анда ошону угалык эми сиздерден. Тентеке, сиз эми биз бала чагына кайрылалы. Азыр Нурмамат ака айтпады, ушул жаштыгынан эле өнөргө маш эле анан өнөрлүү болуп мектепти ушул босогосун аттап, андан кийин эле сиздерге келген экен менин угушума караганда. Мен келсем ошол мектепке директор болуп келгенде же Бекболоттор бүтөйүн деп калган экен. Кичинекей узун бойлуу бала комузду бүтүп жакшы бүттү. Комшулардан андай айтып атканысы мында мындай элди комуздар эмес, музыкальный школду бүткөндөрдүн баары ладуй комузду бүткөн мугалимдер иштейт экен да, көбүнчөчү. Анан ладуй комуз боюнча сабак берет, анан мындай күйлөргө эмес кичинекей гана чыгармаларды берчү. Кече Союз тарагандан кийин анан мына өзүбүздүн комузга өттүк. Ошондо прима, альт деген комуздарды бүткөн мугалимдер иштеген да, азыр андай мугалимдер. Ошол убакта бул ошол альт прима боюнча баягы ошол типтеги окуп калдым. Бүткөн школа барып музыкальный училищеге барсам, контрабас окуп атыптыр. Контрабас өзүңүз билесиңер, Токон Сылаевич музыкальный школанын директору, ошондо контрабас окуп экен, чоң менен инструмент алып. Анан айттым, сен бул комузга окубадың десем, жок, мен ушул контрабаска отуруп окутту деп. Контрабасты бүткөндөн кийин өзгөнгө баягы бүткөндөн бизге 5 жылга баягы направлениеге жиберчи, бизге барып
ошол жака барып иштейсиң деп. Бүткөндөн анан кайта өзгөңө келди. Анан айттым, ошол жерде бизге контрабастан сабак болбосо да беркиндей сабак бересиң деп. Бизде 2 контрабас бар эле. Эми Сайзованда барып калган экен. Мен да айттым, контрабастан экөө бар чоңунан. Деп кийин музыканы училищеге бердик. Келгенден бизге келип сентябрда келгенде эле иштеп эле армияга алып кетип калды. Анан армияга кетип ошол жактан армиядан кийин бул жакта калды да. Анан армиядан кийин келгенден бул жерде иштеп жүргөндөн өзгөн оркестрди түзүшүбүз керек болуп калып, Бекболот менен сүйлөшсөк айттым, майли тентага барып иштейин деп. Ошол жерге оркестр түздү, көп жыл иштеди. Себеби кээ бир адам ойлошу мүмкүн да, ошто университет иштесе, филармонияда иштесе, кантип аны өзгөнгө жетет деп. Себеби университетте түштөн кийин сабак башталат экен бул жакта. Түшкө чейин бошмун дейт. Эртең менен барат. Ошо түшкө чейин саат 11-лерге 10 чейин бүтөт да, 12-ге, 1-ге, 2-ге бул жака жетип келчү да. Эми оркестрден жете 60 районда мындай түзгөн 60 адам болуш керек. Ал эми биздин өзүбүздүн мектепте оркестрде 24-26 оркестрибиз бар. Ошого чопочор, ооз комузду отдельный бар жогун ойнобосо балдар билбейт да. Ооз комузду дагы кыздардан жакшы ойночу. Аны скрипканы менен өзү билет, мына кыякты санаар нары окуучусу экөө тилдеш, ошо каяк боюнча буга көрсөтүп экөө ушундай мындай ойносок деп. Анан комузду кийинирээк өздөштүрдү. Кийинирээк өздөштүрүп калды. Анан оркестр менен бизде Кытайга барып келди. Мына Санабар менен Бегайлар менен булар менен Турцияга барып келишти, ушулай коллектив менен. Анан эми акыркысында биздин коллективдин баягы комшуларыбыз баягы көчмөндөр оюнуна бир барды. Жылда бул өтүүчү, ар 2 жылда өтүүчү көчмөндөр оюнуна дайыма барып каттышып жүрдү. Эми аны айта берсек аябай көп. Ошентсе да өзүмдүн мектебим, өзүм ошол жерде бир оркестр түзсөм экен деп азыркыга чейин оркестрибиз бар. Ошол оркестрди түздү. Окуучулардыкы дагы бар, мугалимдердики бар. Азыркыга чейин ошол оркестрди ошол колдоп, конкурска барып гран-прини алып жүргөндөрүбүз бар, мына кыздар. Анан кийинки бир 5-6 жылдан бери оркестрлердин конкурсу болуп атат. Анан бир эле неме эмес, оркестрде эмес, анан комузчу кыздарыбыз бар. Булар менен өздөрү чогулуп немеде комуз ойнойт, 7-8. Эми бүгүн мына экөө эле келди, барып отурушка деле. Анын күйлөрүн дагы берки күйлөрү бар, анда эстен чыгып калыптыр. Көп немелерин баягы апарып мынаны ойносокпу деп. Анан мен кыякты да аябай таза ойнойт да, баягы латты ушундай баягы сезет точно ошол ноталарын. Анан кыяк менен ойноп атканда мындан 10 жыл мурун айттым, Бекболот, сен кыяк менен азыр жазып атышат го жанагындай кылып скрипка менен. Ошондой кылып бир эмессең жакшы болот эле. Ошону баштайм деп туруп көп убактым кетип калды. Кыякты пропаганда кыла албай калды. Убактым жок дейт. Эмнеге десем айтат, аяка сабак берем. Анан кийин филармонияга барам дейт. Анан бул жерге келем. Ошого да убактым кээде жетпей калат. Өзүм баягы немеме ушу мезгилге чейин өзүм убактысы жеткире албай калды да, ошого жеткире албай эле ушундай убакыт. Анан эми айта турган негизги нерсем биздин өзү окуучубуз, инибиз, жердешибиз. Бунда эң адамда жок касиет бар. Кээ бир адамды мындай айтсаң өзүнө терс кабыл албайт. Баардыгын туура биринчиден өзүнө кабыл алат. Аны дагы бар жогун бүткөндөн кийин, бир күндөн кийин, 2 күндөн бери туура болсо туура, туура эмес болсо туура жактарын айтат да. Аны адамды мындай бетине сразу кайтып мынандай деген айткан эмеси жок. Болуптур деп коет, болду. Ойлонуп жүрүп анан кийин эметет. Анан эң негизги нерсеси мен баягы жанагы жаңы жолдор Алабак районунун баягы неме бар го, ооз комуз жанагындай. Жыгач ооз комуз. Ошону барып биздин кыздарга баштады эле. Мен дагы эметтим, ал кандай мындай карасак аябай неме экен. Ошону дагы ошол киши аялдан кийин азыр кичине ушу университетке эми баштайын деп атты эле, бул жака баштайлы, бирок ошол нерсесин аткара албай калды да. Менчи ошону дагы мен дагы андан да сонун кылып чечсем болот экен. Себеби ал киши баягы музыкальный образованиясы жок эле, жанагы сулук менен ойнойт. Мен аны да андан да өркүндөтүшүм керек экен деп ошо бойдон ошосу алды. Эми мына биздин Өрүк Зарлуу Баткенден келди. Бекболоттун жакын досу эле Карим Дыйкановго берели, таланттуу биздин комузчу, кыякчы, айрыкча кыякты да чогуу эме кылды. Сизден угайлык. Мен дагы Бекболот жөнүндө айтып кете турган болсом, Бекболот менен 1980 баштап тааныш болгонмун. Экөөбүз ушул Оштогу
Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайында бирге окуганбыз. 4 жыл бирге окудук. Ал жерде бүткөндөн кийин армияда дагы бирге болдук. Мындайча айтканда 6 жыл бирге жүрдүк деп айтсак болот да. Жанатан бери бул жерде мына агайлар айтып аткандай Бекболот жөнүндө көп сөздөр болду. Чындыгында ал сөздөрдүн баарына татыктуу эле ушул досубуз. Раматылык өмүрү кыска экен өтүп кетти. Арты кайрылуу болсун. Артында балдары калды. Жакшы чыгармалары калды. Артында жакшы окуучулары калды. Келечекте ушул Бекболоттун чыгармаларын ушулар өркүндөтүп өсүрүп элге таанытат деген ойдобуз. Бекболоттун мен билгенде ушул кылкыяга жазган бир эле чыгармасы бар эле, 5 күн деген. Ошол күнсүн ойноп берейин. Оштогу Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайда чогуу иштешип, филармонияда чогуу кайсы жерде жүрбөсүн үзөңгүлөш, мындай айтканда кесиктеш, эшиктеш дегендей кошуна болуп жашадыңыз. Нурулбек эжеке, сизден угалык эми Бекболот жөнүндө. Бекболот жөнүндө сөз айта берсек аябай көп. Чындыгында биз түштүк региондогу музыка жамаатында кызмат кылгандар деги эле жалпы эле журтчулугубуз чоң күүчүдөн, чоң комузчудан, ооз комузчудан, кылгыякчыдан, чоң дирижердон айрылдык десем мен жаңылышпайм. Себеби мен Бекболот менен 38 жылдан бери эртең менен кошо жумушка чыгып кетебиз Кородон, кечинде саат 8-9дарда үйгө чогуу барабыз. Мен ошол 1981 жылы окууну бүтүп келгенде Бекболот училищеда Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайда 3-чү курста окуйт болчу. Бул 2 жыл мен Бекболотторго сабак берип калдым. Ошол баягы дирижерлук боюнча бизде музыкалык профессионалдык музыкада бүт бардык бир эле комуз же контрабас болсо ошону эле окубайт болчу. Бекболот ошол окуу жайдагы программа боюнча кандайдыр бир кайсыл бир инструменттер болсо ошол бардык инструменттерди окуганга үйрөндү. Анан мен дагы бир айтып кете турган нерсе, Бекболот ошол окуу жайга окуганда контрабаска окуду деп ана Тентик Каримович агайыбыз айтып кетип атпайбы? Ал кесипчилик боюнча контрабасты окугандыгы дагы бул Бекболот үчүн келечектеги жумушуна өтө чоң база болду. Себеби кылдуу аспаптар эң ошо контрабас, кыяк, бас кыяк, ошол аспаптардын бардыгын окуп үйрөнгөндүгү келечектеги мына Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайында фольклордук ансамбль, салтанат фольклордук ансамблын түзгөнгө буга эң жеңил болду да. Себеби ошол аспаптарды окуп үйрөнүп, ошол аспаптардын күүлөнүштөрүн, ошол аспаптарда кандай көркөм каражаттар колдонулат, кандай күүлөнөт, кайсыл музыкалык кайрыкты кайсы жерден алса фольклорго берсе болот деген жакшы бир өнөрдү үйрөндү да ал. Анан дагы бир айта турган нерсе, бул ар дайым
биз мына филармонияда дагы фольклордук топту оркестрде чогуу иштеп калдык. Жумуштан кайтканда үйдү көздөп баратканда сүйлөп берет эле. Мен аябай бактылуумун. Себеби мен өтө улуу комузчулардан сабак алдым дейт эле. Анан айтып кетсем, окуу жайга келгенде эле Абдыкадыр Белеков деген агайдан комуз сабагынан аябай жакшы комуздарды үйрөндү. Комузду таштап койгон жок. Бул баягы музыкалык мектепте окугандан кийин элечи, контрабасты окугандан кийин комузда катарлаш комуз сабакты Белеков Абдыкадыр агайдан үйрөндү. Анан окуу жайды бүткөндөн мына Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайына кирип, мына Садабай агайыбыз турат, Фахриддин агайыбыздан сабак алып калды. Аны да айтып аябай сыймыктанат болчу. Бул агайларга да аябай таалим тарбия алганына ыраазы болот болчу. Анан биз бир Нурак Абдырахмановдун 1 жылдык семинарына барып калып, ошол жерден комуз үйрөнүп калдык. Ошол кезде ошол агайды дагы айтып, анан мен улуу устаттардан сабак алганыма өтө сыймыктанам. Ушулардан сабак алып, ушулардан өнөр алгандыгым менин мына чыгармачылыгыма аябай түрткү берет деп айтат болчу. Дагы бир нерсе, бул чыгармачылыкты, бул күйчүлүк, оон чыгаруу жагынан, бир жагынан бул сапатка, бул талантка Нурак агайдын дагы, Нурак Абдырахманов агайдын дагы түрткү болгон себеби бар. Себеби агай ошо биз сабактан бошоп отуруп калган мезгилде сен Бекболот күй чыгарып атасыңбы деди. Анан жок агай, ойлонуп коюп жүрөм, бирок мындай жарыкка чыга элек деди. Ошондо агай айтты, Нурак Абдырахманов: мен 50дөн ашкандан кийин комуз күй чыгарып баштадым. Сен ошол азыр аябай бардык музыкалык көркөм каражаттарды, бардыгын, аспаптардын бардыгын түшүнүп калган мезгилиңде күй жарат. Сен ошо бышып турган 50дөн ашкандан кийин музыкант адам аябай бышкан, түшүнгөн убагы болуп калат деди. Ошондон келгенден кийин кандайдыр бир түрткү болду. Анан бир жолу филармониядагы оркестрден кеч чыгабыз, 7:30 кетип атсак, Короодо кичинекей көчөбүз бар. Ошол жерде кетип атканда: эже, токтоп турсаңыз дейт. Эми биз кечке жүрүп дагы үйгө жетпей ошо корообузда отуруп алып дагы сүйлөшүп атабыз. Телефонго бир сонун жакшынакай бир күнү жараттыр. Эже, моуну уксаңыз деди. Анан короодо отуруп алып эле анан экөөбүз угуп атабыз. Анда көрсө ал мага ушуну күнү жараттым деп айтпай эле, угуңчу, башка күйлөргө окшошобу, окшошпойбу деди. Анан мен угуп туруп, жок, мен бул күнү уккан эмесмин дедим. Бул аябай жаңы күй, башкача бир кайрактар бар экен десем, ошондо биринчи жолу мага ошо комуздагы күйсүн кайрыгыттарын ошо өзү жазыптыр. Телефонго өзү жаздырып алып анан угузду. Анан аябай азаматсың дедим. Сен чыгармачылыгың аябай көп кырдуу талантсың. Сен талыкпай эмгектене бер. Дагы мындан да жакшы ийгиликтер болсун деп мен аябай бир өзүмдүн алкышымды айттым эле. Андан кийин көп ырларын угузуп жүрдү. Анча-мынча ошол чыгармаларын бул жерин өзгөртүп койдум деп айтып жүрдү. Салтанат аттуу фольклордук топту түзгөнү бул аябай жакшы нерсе болду Ош мамлекеттик музыкалык университети үчүн дагы. Себеби биздин кыргыз фольклорун көп жылдар бою биздин музыка жаатында көп ойнолбой, таркатылбай калган. Ал дегеним кылгыяк аспабы, чопучор аспабы, темир комуз аспабы биздин республикада Борборубуз Бишкекте аябай өркүндөдү эле, а бизде анча иш жүзүн ашпай атканда, ошондо ушул фольклордук топко өзүнүн күйлөрүн, оондорун жазыш үчүн адам деген баягы дирижер болуш керек, ар бир аспапты жакшы билиш керек деп айтып кетпедимби? Ошого дагы бир өзгөчөлүк бул оркестрлештирүү деген сабак болот эле бизде. Оркестрлештирүү деген сабакты, инструментовка деген сабакты жакшы билгендиги эң сонун нерсе болду. Бул ар бир аспапка өзүнүн ойной турган ыкмаларын кошуп, өзүнүн ойноо диапазондорун билип туруп жазып, мына ушул Салтанат тобу менен канча сонун нерселерге катышып келди. Бул коңшу катары дагы, бул мээримдүү ата болчу. Эмне деп айтат элем, ушул Бекболоттун артында балдары бар. Ошол балдарына, келинчегине сабыр канат берсин Кудайым деп айтат элем. Ар дайым ушу жаткан жери жайлуу болуп, бейиши болсун. Туугандарына, бардыгына сабыр канат каалайм. Түштү көрөндөгү комшулардын жүгүн чогуу тарткан адам катары мен ушул агай менен чогуу иштешкениме аябай сыймыктанам. Анан көптөгөн кеңешин берип, кайсы конкурс болсо Бишкекте болобу, башка жакта болобу чогуу барчубуз. Анан агай гран-прини алса мен биринчини же экинчини алчу элем. Ошол жака бир жолу барып, Бишкекке барып, сен черте турган комуз бар экен, алып албайсыңбы дейт. Анда ушул комузду ушул агай алып келип берген мага Бишкектен. Анан өзү ойноп жүргөн кыягын ушу башка кыра көрбөй атам, сен ойночу, мен кылгыяк өтүп кетип, мына кыягым ойнолбой атат, сен де жүрсүн деп айткандан мен ошол агайдын кыягында азыр ойноп жүрөм.
мен ушул агай менен сыймыктанам. Ошентип биз жакшы чоң устат менен иштешкенибизге. Азырда биз ушул чогуу ойноп жүргөн күйлөрдүн бири ушу Болуш Мадазимовдун Эмгек шаңы деген күүсүн ойноп берели. Жаштардын ушул эсинде эч качан кетпей турган, учурдун бир улуу комузчусу болуп калган, агайлардын шакирти, элибиздин сыймыктуу комузчусу маркум биздин ушул Бекболот Абдывалиевди бүгүн эскерип, баарыңыздар келип ушул жерде коштоп бердиңиздер. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Эл бар кезде эч качан өнөр унутулбайт. Чертилбей далай күү калды. Айтылбай далай сыр калды, ырдалбай далай ыр калды. Бирок ошол баардык калган нерсени элге дагы алып чыкчу ушул баарыбыз биз болобуз. Ушуну менен көрсөтүү соңуна чыкты. Аман туруңуздар.